Бүгүнкү күндө баарыбызга белгилүү болгондой чындыгында ошол мигранттарыбыздын акча которуулары бир топ эле кыйынчылыктарга туш болуп атат. Себеби ошол Россия өлкөсүндөгү банковский системалардын санкцияларынан уламчы. Ушу боюнча мигранттарыбыз кайрылды эле. Алмаз Акмыжанович, кандай чечим болуп атат, кандай иш алып баратасыздар ошол мигранттардын основной билесиз көп поток бизге Россия өлкөсүнөн которуулар болот да. Ушу боюнча азыр бир топ көйгөйлөргө туш болуп атат биздин мигранттарыбызчы. Ушу боюнча жеке көзөмөлүңүзгө алып протоколдук поручение берсеңиз, ошол менен эле чогуу жакында эле бизде республика боюнча бир көрүнөк жарнак ушу рекламный шиттерди снос боюнча бир 70% алынып салды. Бул алынгандар кандай критерийлер менен алынып атат, же болбосо ошол элдер бизге кайрылып атат, поголовно эле алып атат, бир авариялык состояниедагыларды алса макул эле, же болбосо ошол баягы запрещенный местолордо болгон жерлерди алса мүмкүн эле депчи. Ошого карабастан бүгүн баягы поголовно алып атат да. Же болбосо LED экран курайлы десе ага уруксат жок. LED экран бүгүнкү күндө азыр бизге ошо рекламный ассоциация бизге кайрылды эле. 6га 3 болгон 18 метр квадрат LED экрандын бүгүнкү баасы 12 миңден 15 миң долларга чейин турат экен. Бул акча бардыгы ошо башка сыртка чыгып кетет, Кытай өлкөлөрүнөчү. Ал эми ушу 1 метр квадрат LED экрандын потребности 1 киловатт-час электр энергиясын потребить этет экен. Минэкономго булар кайрылса, жок, биз электр энергиясын бере албайбыз, силер ушу движок менен койгула, же болбосо баягы панелдерди койгула депчи. Региондордо турган, ошол коопсуз шаарга мешать этпеген, населенный пункттан алыс болгон, архитектурно-технический заключениялары бар ушу рекламный шиттерди калтырып эле койсок. Баягы же болбосо башка альтернатива болбой аткандан кийинчи. Ошо бүгүнкү күндө ошо кайсы мыйзам чегинде алып атышат, ушу боюнча дагы бир протоколдук поручение берсеңиз, өзгөчө ошол региондордо баягы бөлкүн ал десе башын алып поголовно кыркып, кесип, баягындай кылып атышат да. Жарандар ушундай бизге нааразычылыгын билдирип атышат. Мына ошо мигранттарыбыздын жана ажы сапарына же башка узак сапарга кеткендерди дагы сөзсүз түрдө ушулардын укугу да тебеленбесе да